Свердлов райондук сотунда иликтөөчү журналист Болот Темировдун иши каралды. Анда судья Акылбек Адемов Темировго тергөөчүлөр койгон айыптарда далил көрө албаганын белгилеп, иликтөөчү журналистке коюлган маңзат боюнча айыпты негизсиз деп таап, аны актады. Мындан тышкары алган паспорту менен чек арадан өткөнү мыйзамдуу болгонун белгилеп, ал боюнча да актоо чечимин чыгарды. Судьянын мындай адилеттүү чечимине Темиров кубанганын жашырган жок. Мындай чечим күткөн жокмун, себеби жаман ойлор болгон. Негизи жаман ойлор болгон, мындай чечимди күткөн жокмун. Баягы акыркы баягы подложный деген нерсени биз апелляция беребиз ал жакты. Бирок бул жөнөкөй баягындай сот процесс, бул сот менен иштесе болот да. Бүгүнкү күндө мындай бир кадам болду да. Болот Темировго мыйзамсыз баңгизат өндүрүү жана сактоо, чек араны мыйзамсыз кесип өтүү жана жасалма документ колдонуу беренелери боюнча кылмыш иштери козголгон. Соттук отурумдун жүрүшүндө судья Акылбек Адемов журналистти эки берене боюнча актап, жасалма документ колдонуу беренеси боюнча күнөөлүү деп тапты. Бирок кылмыштын мөөнөтү өтүп кеткендиктен жаза чектөөдөн баш тартты. Кыргызстандын журналисттеринин көз каранды эмес биримдигинин төрагасы Азамат Касыбеков Темировду күнөөлүү деп таап, камап коюу да мүмкүн болгонун, бирок соттун өз алдынча акыйкат чечими менен акталганын айтат. Эми сот чечим биз ойлогонбуз башкачараак болот депчи, Болотту отуруп салышы деле мүмкүн болгон да. Чын айтканда көп төрт иш козголуп атпайбы. Анан эки иштен туура эмес деп табылды, бирок эки иш бирок ушу мен ойлоп атам, бул ушу оптимизм болсок болот да, кичинечи. Соттун чечими бул жакшы, мындай отурускан жок, мындай импульс биздин кишилерге импульс бере алат, мына позитивдүү нерсе депчи. Соттун ишмердүүлүгүнө эч ким, эч бир бийлик бутагы кийлигишүүгө укугу жок. Өзгөчө судья абийир алдында ак болуп, калыс чечим кабыл алууга тийиш. Журналист Айданбек Акматов сөз эркиндиги сакталып, демократиянын принциптерин карманган өлкө үчүн иликтөөчү журналист Болот Темировдун акталышы абдан жакшы иш болгонун айтат. Бирок Темировдун акталышы менен эле сот системасы көз карандысыз болуп кетти деген сөздөн алыс болушубуз керек дейт. Сотторду биз көз карандысыздыкка толук алып келмейинче, биз соттордон мындай бир адилеттүү чечимдерди күтүшүбүз кыйын. Мисалы үчүн, мына мен Чехияда жүргөндө, ошол жердин судьяларын карап көрсөң, райондук ушундай бир сотторду бир жерден бир жерге жылдырыш үчүн ал судьянын жеке өзүнүн жазуу түрүндөгү макулдугу керек. Айтолкун Анапяева, Вячеслав Кравченко, 5 канал.